Кыргызстандагы эң ири алтын өндүрүүчү Кумтөр Gold Company ишканасы жыл жыйынтыгын чыгарууда. Узап бара жаткан жыл Кумтөр үчүн ийгиликтүү болду. Өндүрүштү жакшыртуу, жаңы долбоорлорду ишке берүү, чыгымдарды кыскартуу боюнча бир топ иштер жасалды. Жыл башында 7 февраль күнү Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун ишмердүүлүгү жана алдыга коюлган пландары боюнча президент Садыр Жапаровдун катышуусунда жыйын өткөрүлгөн. Анда өлкө башчысы компания жетекчилигинин алдына бир катар милдеттерди коюп, конкреттүү тапшырмаларды берген. Жылдын акырына карата Кумтөр ишканасы алардын баарын өз ыраты менен аткарды. Эмесе 2023 жылы Кумтөрдө орун алган урунттуу учурларга учкай токтолобуз. Кумтөргө 30 жыл. Быйыл Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун 30 жылдык мааракеси өлкө жетекчилигинин катышуусунда жогорку салтанат менен белгиленди. Бул маанилүү датанын Кумтөр кени толугу менен өлкө менчигине өткөндөн кийин белгиленгени дагы символикалуу мүнөзгө. Бул окуялар менен Кумтөрдүн тарыхынын жаңы барагы ачылып, компания быйыл келечектүү долбоорлорду ишке ашырууга киришти. Кумтөр кени алдыда дагы көптөгөн жылдар бою мамлекетке кызмат кылат. Бул багытта геологиялык чалгындоо, изилдөө, модернизациялоо иштери тынымсыз жүргүзүлүүдө. Кийинки жылдары тоголок, жаңгарт өңдүү жаңы кендерди Кумтөр өзү өздөштүрөт. Ушул жерден дагы баса белгилеп айтып кеткен нерсе, бизде калдык сактоочу жай бар, анын алдында 100 тоннадан ашык алтын жатат. Анын дагы долбоору бүгүнкү күндө иштелип чыгып атат. 2026 жылдын ушу аягынан баштап Кудай буйруса ал жерден дагы алтын ылгап ала баштайбыз. Ал коркунучтуу болуп жаткан калдык сактоочу жайды биз коопсуздандырабыз, тазалап алабыз. 30 жылдардын ар жагы барып, аны да таптаза кылып бүтүрөбүз. Эч коркунучтуу эч нерсе калбайт Кумтөрдө. Буйруса Кумтөрдүн келечеги дагы алдыда. Себеби биздин философия жөп-жөнөкөй, Кудайдын буйругу эл журттун эрки менен бийликте тургандан кийин эл үчүн жан үрөп кызмат өтөө. Тоголок кени жаңгарт аянты. Оба компания жетекчилигине жаңы кендерди өз алдынча өздөштүрүү милдети коюлган. 2023 жылдын 8 августунда тоголок кенин өздөштүрүү, жаңгарт аянтын чалгындоого лицензия берилди. Кумтөр ишти дароо баштап, бир айга жетпеген убакыт ичинде долбоордук баардык документациялар даярдалып, белгиленген мөөнөттөн мурда жаңы кендерге карай технологиялык жол салынып бүттү. Учурда инфраструктуралык, кадрдык жана башка маселелер чечилип, мурголоо иштери толук кандуу жүрүүдө. Тоголок кени СССР маалында 1979 жылы чалгындалып, 17 тонна 300 килограмм алтын бар экени аныкталган. Экология жана дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү заводу. Баарыбыз жакшы билгендей, Кумтөрдө ар кандай көлөмдөгү техникалар көп. Жарактан чыккан дөңгөлөктөр жыл сайын чогулуп отуруп, өтө чоң экологиялык көйгөйгө айланган. Себеби резина заттарынын табыгы чирип жок болуу мөөнөтү 150 жылдай убакытты камтыйт. Бул көйгөйдү кечиктирбей чечүү үчүн Кумтөр Токмок шаарында дөңгөлөктөрдү кайра иштетүү жана калыбына келтирүү заводун август айында ишке берди. Жаңы заводдо эски дөңгөлөктөр резина көкүмүнө айланып, эл керегине жараган экинчи өмүрүн баштаса, оор техникалардын кымбат баалуу дөңгөлөктөрү немец технологиясы менен кайра калыбына келтирилет. Муну менен Кумтөр кен жайындагы ири жүк ташуучу унаалардын дөңгөлөктөрүн алмаштырууга кеткен чыгымдарды 30-40% кыскартууга мүмкүнчүлүк түзүлөт. Завод толук кандуу ишке киргенден кийин саатына 2 тоннага чейин дөңгөлөктү кайра иштетүүгө болот. Министрлер кабинетinin тапшырмасы менен ушул ишкана буйурса ишке кирип, экинчи цехус ишин баштап, анан экологияга карата баягы аяр мамиле жасалуу, экологияны сактап калуунун максатында бул ишибиз иш жүзүнө ашып жатат. Калдыктарды кайра иштетүү. 2023 жылдын 3 кварталынын аягына карата Кумтөрдөгү калдык сактоочу жайда 124 тоннадай алтын бар.
калдык материалдарын финдердин Metso Outotec компаниясы толугу менен изилдеп бүтүп, алтынды чыгарып алуу пайызына, айлана чөйрөгө тийгизген таасирине жана экономикалык эффективдүүлүгүнө жараша кайра иштетүү технологияларынын оптималдуу бир нече түрүн сунуштады. Жакынкы келечекте жылына 12 миллион тонна материалды кайра иштеткен комплекс курулуп, 2026 жылдын 4 кварталында калдыктан алгачкы алтын алына баштайт. Жылына 4,7 тонна алтын алуу менен 2040 жылга чейин калдык сактоочу жайдагы заттар толугу менен зыянсыздандырылып, кургак аралашмага айланат. Коопсуздук техникасы. Кумтөрдө адам өмүрү баа жеткис байлык. Андыктан компания ар бир кызматкердин коопсуздугуна өзгөчө көңүл бурат. Коопсуздук эрежелерин сактоо бардыгына бирдей тиешелүү. Кызматкерлердин коопсуздугу өндүрүштүк кырсыктарды болтурбоо үчүн бардык мүмкүн болгон аракеттер жасалууда. Мисалы, Кумтөр кен жайында карьердин, бош тоо тектердин жана мөңгүлөрдүн капталдарындагы миллиметрдик кыймылды көзөмөлдөөчү жогорку тактыктагы атайын жабдыктардын бир нече түрү бар. Техникалык жаңылануу жана модернизация. Кумтөр кен жайында 800-гө жакын ар кандай техникалар бар. Быйыл техникалык парк, жаңы экскаватор, бульдозер, жаңы муундагы бурголоочу атайын техникалар, жүктөгүч крандар, жүк ташуучу оор унаалар, вахтовкалар жана пикаптар менен толукталды. Ошондой эле оор техникаларды тейлөө бөлүмүнүн аракети менен 23 жылдан бери тынымсыз иштеп келе жаткан Caterpillar 785S үлгүсүндөгү самосвал чачылып, кайра чогултулуп, баштапкы заводдук абалына келтирилди. Ген мамлекетке өткөндөн бери экинчи өмүр берилген мындай техникалардын саны 150дөн ашты. Өндүрүштү оптимизациялоого, чыгымдарды кыскартууга багытталган бул аракеттер миллиондогон доллар каражатты үнөмдөөгө шарт түздү. Ошондой эле алтын ылгоо фабрикасында олуттуу модернизациялык иштер жасалды. Япониялык өндүрүштөн чыгарылган эң акыркы үлгүдөгү заманбап 2 тик тегирмен орнотулду. Ага улай эритүүчү жаңы чандар ишке берилди. Натыйжада кошумча 12 000 унцияга көбүрөөк алтын алууга шарт түзүлдү. Май куюучу станциялар автоматташтырылды. Мамлекет жетекчилиги тарабынан компания ишмердүүлүгүндө ачык айкындыкты камсыздоо тапшырмасы берилген. Бул максатта Кумтөр кен жайындагы балыкчы өткөл базасындагы май куюучу станцияларды жана мунай сактоочу резервуарларды эсепке алуу тутуму толугу менен автоматташтырылды. Адам фактору, тагыраагы, маалыматтарды кол менен киргизүү, кагаз журналдар жоюлуп, күйүүчү майдын эсеби күнү-түнү онлайн көзөмөлгө алынды. Ошондой эле ушул жылы эле жалпы кубаттуулугу 6,4 мегаватт болгон 4 дизель генератору алмаштырылып, коммуникация жана байланыш каналдарына кеткен чыгымдар 30%, анын ичинде мобилдик жана спутниктик байланыш чыгымдары 40%га оптималдаштырылды. 2023 жылдын 19 июлунда Кыргыз Республикасынын Министрлер кабинетинде Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун 2023 жылдын 1-жарым жылдыгынын жыйынтыгы боюнча жыйын болду. Ал эми 24 октябрда Жогорку кеңештин тармактык комитети Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун Кыргыз Республикасынын менчигине өткөндөн берки ишинин жыйынтыктары боюнча отчетун жактырышты. Анда компания президенти Алмазбек Бактабасов ишкананын өндүрүштүк жана каржылык ишмердүүлүгү боюнча баяндама жасаган. Эл аралык мамилелерди өнүктүрүү жана дүйнөлүк ири тоо кен ишканалары менен тажрыйба алмашуу максатында Кумтөр Gold Company жабык акционердик коомунун президенти Алмазбек Бактабасов Лондон шаарында өткөн Minex Евразия 2023 11-чи эл аралык конференциясына катышты. Ал жакта Кумтөрдүн жетекчиси компаниянын туруктуу ишмердүүлүгү, өнүгүүсү, геологиялык чалгындоо жана жаңы кендерди өздөштүрүү боюнча сөз сүйлөдү. Социалдык жоопкерчилик жана муктаж болгондорго жардам берүү Кумтөрдүн ишиндеги негизги багыттардын бири. Аймактарды жана жергиликтүү жамааттарды өнүктүрүүгө, көмөк көрсөтүүгө чоң көңүл бурулууда. 2023 жылдын 11 айында Ысык көл облустук өнүктүрүү фондуна
64 миллион сом. Нарын облусун өнүктүрүүгө багытталган Теңир Тоо фондуна 398 миллион сомдон ашык каражат жумшалды. Кумтөр алдына өтө бийик амбициялуу максаттарды койду. Компания адистеринин жогорку кесипкөйлүгү менен баардык иштер өз убагында жана сапаттуу аткарылат деп ишенебиз. Кумтөр өлкөдөгү эң ири салык төлөөчү ишкана катары мамлекеттин жана кыргыз элинин алдындагы зор жоопкерчилигин толук түшүнүүдө. Элдин жана өлкө жетекчилигинин ишенимин актоо үчүн Кумтөрдүн баардык кызматкерлери күнү түнү кандай гана аба ырайы болбосун ишин так аткарып, жүктөлгөн милдеттерин татыктуу аркалоодо.